Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз. Анда эмесе баарыңарды көңүл коюп, ушул видео сабакты көрүүгө чакырамын. Бүгүнкү темабыз сына-тооштун даражаларын кайталоо. Сабагыбыздын максаты өтүлгөн грамматикалык материалдарды эске саласыңар, сына-тоошторду турмушта пайдалана билүүгө үйрөнөсүңөр жана баамчылдыкка, зиректикке тарбияланасыңар. Урматтуу окуучулар, мындан мурдагы сабагыбызда биз сына-тооч, сына-тооштун даражалары боюнча таанышканбыз. Ал эми ошол таанышкан материалдарыбызды, грамматикалык материалдарыбызды кайра эске салуу үчүн төмөндөгү силер экранда көрүп турган тесттерден пайдаланабыз. Биринчи тест: салыштырма даражадагы сына-тоошту белгилегиле. А. Капкара, каралжын, карараак. Демек, салыштырма даражадагы сына-тооштор кандай болот эле? Азаматсыңар, салыштырма даражадагы сына-тооштор заттагы бир эле белги экинчи заттын белгисине салыштырылат. Демек, бул жерде туура вариант В варианты. Карараак. Кара деген сына-тооч сөзгө ыраак сына-тооштун салыштырма даражасындагы ыраак мүчөсү уланып, карараак деген сөз пайда болду. Жана бул карараак деген сөз бир эле түстүн салыштыруу иретинде айтылып жатат. Экинчи тест: берилген сөздөр сына-тооштун кайсы даражасы? Кара, жакшы, сулуу. А. Жай, Б. Күчөтмө, В. Басаңдатма. Байкасаңар, бул жердеги сына-тооч сөздөргө эч кандай мүчө уланбай турат, сына-тооштор уңгу түрүндө гана турат. Демек, кайсы сына-тооштун даражасына эч кандай мүчө уланбайт эле? Азаматсыңар, бул туура вариант жай даража. Себеби заттын белгилерин нормада экендигин гана көрсөтүп турат бул жерде. Жөн гана түстөрдү кара, жакшы, сулуу деп гана айтып турат, эч кандай уңгуга мүчө уланбай турат. Андан кийин кыпкызыл, эң жакшы, өтө кычкыл. Берилген сөздөр сына-тоочтун кайсы даражасы? Басаңдатма, салыштырма, күчөтмө. Демек, бул жерде өзүңөр байкагандай берилген сына-тооч сөздөр күчөтүү иретинде айтылып жатат. Кыпкызыл, бир түстүн андан да кыпкызыл экендигин айтат. Эң жакшы, эң деген сөздүн жардамында жакшынын да эң жакшы экендигин күчөтүү иретинде айтылат. Өтө кычкыл, заттын дамын кычкылдын да өтө деген жардамы аркылуу, өтө деген сөздүн жардамы аркылуу өтө кычкыл экендигин күчөтүп айтылып жатат. Бул жерде туура вариант В варианты. Себеби сына-тооштун күчөтмө даражасы заттын сын-сыпатын күчөтүп өтө төмөн же өтө. Андан кийин Аселдин көйнөгү көгүлжүн болуп көрүндү. Бул сүйлөмдөгү сына-тооч сөздүн даражасын табабыз. Кайсы даражада? А. Жай, Б. Күчөтмө, В. Басаңдатма. Биринчи сына-тооч сөздү табайлыкчы. Анда бул жерде өзүңөр байкагандай көгүлжүм деген сөз кандай деген суроого жооп берет дагы сүйлөмдө сына-тооштук болуп түшөт. Ал эми даражасы болсо, бул өзүңөр байкагандай көк деген түстү билдирүүчү сына-тооч сөзгө басаңдатма даражанын ылжың мүчөсү уланып, көгүлжүм эмне кылды? Заттын белгисин нормадан төмөнүрөөк экендигин билдирип, басаңдатуу иретинде айтылды. Демек, биз сына-тооштун даражаларын эске салып, өтүлгөн теманы эске салып алдык. Демек, балдар, сына-тооч сөздөрдүн даражаларга даражадагы бөлүп айтуунун зарылдыгы бар бекен? Албетте, Демек, биз турмушта
сынатооштун даражаларын сөзсүз түрдө сынатооч сөздөрдү даражаларга бөлүшүбүз керек экен. Демек, жыйынтыктап айтканда, заттардагы, буюмдардагы, нерселердеги ар түрдүү заттык түшүнүктөрдөгү сын, сыпат, өң, түс, даам, толку, келбет, көлөм, ченем же башка белгилер бирдей боло бербейт экен. Мына ушул ар түрдүүлүктөн сын-сыпат касиеттерин, салыштыруулуулук белгилерин көрсөтүшүбүз үчүн биз сынатоошту даражаларга бөлүп алышыбыз керек экен. Турмуш тиричилик кебибизде биз сынатоошторду бири-биринен айырмалап бөлүү үчүн даражаларга бөлүнөт экен. Алар ар кандай мүнөздөрүн билдирген кезде деле сынатоошту биз бөлүп алабыз. Демек, иштөө үчүн көнүгүүгө көз чаптырсак, анда мисал катары мен бул жерде силер 2 сынатооч сөз берилген. Ошол сынатооч сөздүн жаман, жыттуу деген аягындагы бүткөн тамга менен кийинки сөздүн башына коюп кетишиңер керек. Жана ар бир келтирген мисалыңар сынатооштун ар кандай даражасын көрсөтүп туруш керек. Мен үлгү катары жакшы деген сөзгө, жакшы деген бул жай даражада, жакшы деген сөзүбүз өзүңөр байкагандай тамгасы менен аяктады жана кийинки салыштырма даражадагы сынатооч сөзүбүз ысыгыраак келтирдим. Андан кийин тамгасы менен аяктады. Мен күчөтмө даражада мисал келтирдим. Капкара. Андан кийин деген тамга менен аяктады. Күчөтмө даражадагы сөзүбүз. Азыраак, басаңдатма даражадагы мисал келтирдим. Силер дагы жаман, жыттуу деген сөздөргө ушул сыяктуу мисалдарды келтиргиле. Ал эми ошого улай эле силер экранда көрүп турган кластер түзгүлө. Сүрөттү көрүп кластер түзгүлө жана кластердин ичине жазылган сөздөр сынатооштун кандай деген суроосуна жооп бериши керек. Мына балдар, ушуну менен сабагыбыз соңуна жетти. Бүгүнкү сабакта силер эмнелерге билдиңер, эмнелерди үйрөнүп алдыңар, өзүңөр баалагыла. Ушуну менен сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.